Сөз бергенде эле мына студиядан таңкы меймандарыбыз келип олтурушат. Бул меймандарыбыз менен эң сонун маекти курабыз деген чоң үмүттөбүз. Анткени кызыктуу меймандарыбыз деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Тагыраак тааныштырып өтсөм, Ала Мүдүн районунун Ала Мүдүн айылындагы Ынтымак Ала Мүдүн тумар тобу бар. Мына ошол тумар тобунун мүчөлөрүн, жетекчисин биз конокко мейманга чакырган болчубуз. Тааныштырып өтсөм, мына ошол аталган топтун жетекчиси Исакунова Тамара эжекебиз, жана ошондой эле кол өнөрчүнүн жетекчиси дагы бар, кол өнөрчү Орунбаева Асель эжекебиз. Ал эми топто музыкант агайыбыз Алмамбетов Тагай Болотбек агайыбыз жана ырчы өзүнүн улуту орус болсо дагы кыргыз деп жан дүйнөсү, кыргыздын ырларын ырдаган, кыргыз деп жүрөгү соккон, кыргыз тилинде кээ бир кыргыздарга караганда жакшы сүйлөгөн Мусалаева Лена. Бизде төрүбүздө мейманда. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Жакшысыздарбы? Сиздерди көргөндө көз сүйүнөт го чиркин. Караңыздарчы, кандай сонун улуттук баалуулуктар, аккордеон, ырчыбыз бар, кол өнөрчүбүз бар. Сонун меймандар, сонун эфир. Андыктан таң көстү менен биргеликте болуңуздар деп, алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө сиздерге жакшы маанай тартуулайбыз деп сөз берелик. Эми биз айта кеттик, ошол Ынтымак Ала Мүдүн тумар тобу деп. Эң алгач топ менен кичине таанышып алсак, эмне болгон топ, ичинде бир көп кырдуу талант ээлери бар окшойт. Кененирээк бизге тааныштырып өтсөңүз, Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз калкым. Жана ушу бизди эртелептен жакшы ниет менен күтүп отурган биздин көрөрмандар. Жана ушул убакыттан пайдаланып, бүгүнкү мугалимдер күнү менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Биздин топ, тумар тобу Ала Мүдүн районуна караштуу Ала Мүдүн айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөнүнө 3 жылдын жүзү болуп калды. 3 жылдан 4 жылга кеттик. Кудай буюрса ушул 3 жылдын ичинде жакшы жетишкендиктерге жеттик. Мен ойлойм, дагы эле болсо берүүнүн аягына чейин дагы көп маалыматтарды беребиз. Ооба, сонун Тамара эженен биз айтып калбадыкпы, тумар тобунда көп кырдуу талант ээлери бар окшойт депчи, мейли музыкант, мейли ырчы, мейли кол өнөрчү, баардык тармакты бириктиргенсиздер го же мунун максаты кандай болду топтун түзүлүшүнө? Бул топтун түзүлүшүнө биринчиден баягы Ынтымак Ала Мүдүн атыбызга жараша баягы айылдын ынтымагын бириктирдик. Ар бир жакта азыр маданият болгон жакта маданият менен эл болот дейт. Маданият ыры болгон жерде чыр болбойт деген демекчи ушул максат менен биз ушу айыл өкмөттүн демилгеси менен баштаганбыз. 2018-жылы айыл аймактарды өнүктүрүү жылында баштадык. Ошондон бери баягы биринчи туура бизде Ала Мүдүн айылында ар улуттан көп, шаар ичинде, борбор ичинде жайгашканбыз бул Ала Мүдүн айылы. Ар жактан келген, себеби баягы каякта жүрсө ошонун ырын ырда дегендей болуп, бизде ар улуттуулар көп. Ошон үчүн биз аракет кылабыз, бир эле баягы кыргыздын ырын чыгарып, кыргыздын даңкын чыгарбай, ушул жакта элим, жерим деп жашап жүргөндөн кийин ушул улуттардан кошуп, мына өзүңүздөргө белгилүү мынакей Лена кызыбыздай дагы ушуга окшогон биз эми жаңыбыз да буюрса кошобуз ар улуттан. Анан баягы ыры эле болуп жүрбөстөн биз ушу кол өнөрчүлүктү алып кеттик. Эмне дегенде, баягы кыргыз айымдары болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин биз ыры менен чыгарбастан деп, ушу кол өнөрчүлүгүбүз менен деп, ушул Асель айымда өзүбүздүн айылыбыздын тургуну дагы айтып кетмекчимин. Ошо биздин топ ушу өзүбүздүн эле ушу Ала Мүдүн айылынан чыккан. Ар бир ошо бизде 30дай баш аягы. Себеби деген ал жактан баягы жан дүйнөсүн ырга берген, жан дүйнөсүн баягы жаш кезинен баягы эмеде калып кетет экен да, баягы ырдагысы келип таланттуу адамдар мына ушул экени чыгарган. Эмне дегенде ушул биздин агайыбыз, дагы өзүбүздүн көркөм жетекчибиз бар. Ошолор менен биргеликте ырчыларды алып чыктык. Андан кийин ушу биздин дагы эле ушу айыл өкмөтүбүздүн демилгеси менен баягы өзүбүзгө азыр убактынча ижарага үй алып берген. Ошол жактан
болгондон кийин деп колөнөрчүлүктү деп ушул Асель айымды чакырып, Асель айымдар өзү бизге чейин дагы азыр айтып өтөт иштеп жүргөн экен. Биздин ушу айымдарга ушундай жакшынакай ушу таланттарын кошо аларга дагы үйрөтүп, ушул көргөзмөлөрдү көргөзүп атабыз. Эң сонун. Ал жагын эми өзү айтып берсин, Асель эжеке өзү айтып берсин. Асель эжеке бул топто ошо кол өнөрчүлөрдүн жетекчиси болот экенсиз, буга чейин дагы сиз кол өнөрчүлүк менен көп жылдан бери алектенип келчүсүз. Азыркы учурда мына ошол кыргыздын улуттук баалуулуктары, кыргыздын бир кийимдери кайрадан биздин жашообузга кайтып келгени кубанычтуу негизи. Анан сиздер эмнелерди жаратасыздар, эмнелер бар, эмнелер өзгөчө, кол өнөрчүлүктүн кандай эмгектерин баалап кетет элеңиз? Кол өнөрчүлүк эми бул биздин апаларыбыздан калган бир мурас нерсе. Ушул нерсени унутта калтырбайлы деп ушу 2-3 жылдан бери ушу Тамара айым менен аракет кылып ушу үйрөтүп келе жатабыз айымдарга. Эми бизде дайыма иштеген бир 5-6 айым бар кол өнөрчүлүк боюнча. Анан бизде ошо айыл өкмөтүнө ошо ыраазычылык билдиребиз. Ушул ретинде бизди колдоп, кол өнөрчүлүк ушундай ырыбызды колдоп эметип берип атканына айыл өкмөткө абдан чоң ыраазычылык. Анан кол өнөрчүлүк боюнча айтса бул аябай түгөнгүс нерсе. Бул биз азыр ошо калпактарды таза кийизден жасап жатабыз. Бул таза кийизден балдардын калпагы бар. Анан эми азыр ушу уютманы, уютма топу деп коебуз. Ушу уютманы ушунун технологиясын эме кылып атабыз, үйрөнүп атабыз азыр жаңыдан. Уютма топу бул жүндөн уютулуп жасалат. Таза жүндөн, ошо меринос жүндөн уютулуп жасалат. Бул ошо абдан ден соолукка пайдалуу да. Биз таза, ошо экологиялык таза нерселер менен иштегенге аракет кылабыз бүт. Ушурек мына тапочканы деле кийсеңер, ушу тапочка деле бутка аябай пайдалуу. Бул ным тарттырбайт. Бутуңар постоянно бирдей температурада болот. Жайдын күнү деле кийип жүрө беребиз биз азыр. Анан саймаларын саябыз, мында колго бүт бардыгын сайып, ушу азыр жаңы саймаларды чыгарып жатабыз. Анан бул кийиз жөнүндө айтсак аябай көп нерсени айта берсек түгөнгүс нерсе бул. Анан шырдак-бырдак баягы седушка эмелерди да жасайбыз. Аларды алып келе алган жокпуз бул жерге. Анан ушу жаңы эмелерибиз сумочкаларды жасап атабыз. Балдарга пинеткаларды, ушуларды жасап жатабыз. Анан ушу Тамара айым мага келгенде мен өзүм эле баягы бир оюмда болчу. Ушу бир жаштарга үйрөтсөк, ушул нерсе калып кетпесе деген бир ниетим бар эле. Баягы үйдөн иштечүмүн өзүм эле. Анан Тамара айым мага келгенде аябай сүйүндүм. Ооба мен эметем, эме кылам, катышам, чогуу жүрөм деп. Анан ошо айыл өкмөтү бизге бир ижарага бөлмө алып берди. Ошол жерде азыр ишибизди улантып жатабыз. Эми дагы көпкө ой тилек максаттарыбыз бар. Ушу дагы эми өзүнчө бир эме куруп беребиз деген бир максат, пландары бар айыл өкмөтүнүн. Ошол ишке ашып кетсе биз өзүбүзчө бир цех болобузбу, бир жайылтабыз. Ошо элди көбүн ушу үйдө отурган баягы бала менен отурган айымдарга, анан окуучуларга в основном ушу алып келип көргөзүп, кызыккандар көп. Балдар деле кызыгат азыр ушу телефондон бир ажыратып, мындай хотя бы 2 саат, 3 сааттык убактысында ушуга кызыктырып, биз чий да чырмайбыз. Ошого кызыгышат көбүнчө. Унуттагы алып бара жаткан нерселерди ошо жаштарга бир үйрөтсөкпү деген. Ушу Тамара айымга ушу эфирден пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Мени издеп таап ушу жерге алып келгенине. Эң сонун. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Таң эртең мына ушундай жааматты чогултуп алып, Тамара эжеке баш болуп келип бергениңиздерге. Анан биздин мейманыбыз, сыйлуу мейманыбыз Елена. Сиз бала бакчада дагы тарбиячы болуп, ал жакта дагы балдарга музыка, би үйрөтүп келесиз. Анан Тумар тобунда дагы өзүңүз ырдайт окшойсуз, билишимче. Өзүңүз тууралуу дагы маалымат берсеңиз, эки жака жетишүү кыйын эмеспи? Саламатсыздарбы? Эми эки жакта иштегеним, эң негизги жумушум бала бакча, Тумар бала бакчасында иштейм. Тумар тобуна деле жетишип атам. Анткени үчүн ушундай мероприятиялар болгондо Тамара эжекебиз чалат, баарыбызга чогулуп репетиция кылалы, даярданалы деп. Кыйын деле эмес мен үчүн эки жакка жетишкенге. Бул ыр жаатка ыктап калганыңыздын бир себеби бардыр? Кантип келип калдыңыз эле? Же өзүңүз баягы кызыгууңуз мененби, кесибиңизби мүмкүн?
Эң негизги кесибим информатик звукорежиссер, анан кичинекей кезден бери эле ырдаганды жакшы көрөм. Ошо менен эле уланып кетти да. Ошо Тумар топко келгеним кызыктуу история болду. Билсек болобу кандай кызыктуу? Албетте болот. Бул бала бакчада Тамара эжекебиз келип калды, бир директорубузга Атыркүл Омошовнага келип сүйлөшүп калышты. Анан мен өзүмдүн жумушум менен директорго кирсем кабинетинде кыргызча сүйлөп баштадым. Саламдашып Тамара эжеке менен. Аябай кызыгып мынтип карап калды мени, түшүнбөй калды ким келди деп. Андан кийин Атыркүл Омошовна менен сүйлөшүп баштагандан кийин токтотуп ошо сүйлөшүп калдык. Анан биздин топко келбейсиңби, сени кошом деп калды. Анан ошентип эле сүйлөшүп кошулуп калдым. Эми азыркы учурга чейин Тумар тобунда жүрөм. Бир гана Тамара эжеке эмес, баардыгы эле кызыкса керек, сиздин ошо кыргызча сүйлөгөнүңүзгө көптөгөн кызыктуу окуялар болсо керек. Мен үчүн ал кандай десем, кызык деле эмес, уже көнүп калганда, башкаларды караганда, деп байкаганда таң калышат. Комедияга тартылганда. Киного тартылганда ошондо бир кызык болуп калды да. Баягы элге билдирдик. Биз ошо жана Пирамида каналы менен биз жаңы жылдын алдында кинофильм тарттырдык. Ошондо биздин баягы ушул топтун кандай болуп уюшулганынан баштап ушу таржыма кылганыбызда ошондо ушул кызга ушундай бир эме бердик да, роль бердик да. Анда ошо көркөм жетекчи өзү түзгөн ошо эмени жанагы остановкадан туруп, анан таксист болуп келип, анан мен аркасында отурам, каяка барасыз деп орусча сүйлөйт да. Десе, ай, орусча кыйналбай эле орусча сүйлөй эле койчу. Баягы таксист кыйналып сүйлөп атат да орусча дегенде, баягы деген депчи анан ушундан анан бул анан эмнеге мен баягы кыргыз каякта жасасаң ошону ырынырда дейт. Мен ырдайм да, анан бул кишинин ыры кеткен да. Ошондон анан кийин баягы бизге да таасир берди, элге да ушундай таасир берди деп ойлоп калам. Мен өзүм деле орусча сүйлөп калсам эле, Тамара эже кыргызча эле сүйлөйт. Анан топко келгенде де баягы кыйналып эжелерибиз деле сүйлөп калса эле кыйналбаган да аз көнүп калдык. Азыр бул кыйналып эле орусча сүйлөйбөчү. Жан келгенде. Эң сонун. Эми ошол өзүңүз айтып калгандай, кайсы жерде болсоң да ошонун ырын ырда дейт. Сизден жакшы бир чыгарма болсун анда, агай. Кандай дейсиз? Кайсы чыгарманы аткарып берелик анда? Гүлнур Сатылгандын Ырдесте. Да, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө Ырдесте катары тартуулансын. Кеттик агай. Агылган күнгө булактай, жагылган түнгө чырактай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгүн суратпай, баталы кызыкка, бар мына музыка. Нари, ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктөн, сунулат Ырдесте, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат, кошулуп ырдасам, көңүлүм нурданат, өмүрүм нурданат. Кадырлуу журттун байлыгы, канаттуу ырдын кайрыгы, учалы бирге замандаш, унутуп дилде кайгыны, жаныңды ысыта, жаңырсын музыка. Нари, ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктөн, сунулат Ырдесте, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат.
Башкортостан сонун кыргыз музыкасы, кыргыз чыгармасы болду. Негизи бул кыргыз ырларын ырдоо же жаттоо кыйынчылык жаратпайбы? Мен үчүн убакыт керек. Кээде жалкоолонуп жаттабай коём. Убакыт менен. Өзүңүздүн аткарууңузда канча ыры бар? Көп эле бар. Жалаң кыргыз. Кыргызча, орусча деле бар. Көбүнчө кыргызча. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Сизди көрүп жүрөк кубанат чындыгында. Анан Асель эже, ушул кол өнөрчүлүктө сиздер жасап жатасыздар, буйрутмалар келеби? Буйрутмалар болуп атат азыр, иш-чара эле баягы кызыккандарга эме кылабыз. Буйрутма болот. Анын ичинде баягы кол өнөрчүлүктүн эми терең да, анын тармагы көп. Сиздер ошол көбүн эсе кийизден, көбүн эсе жүндөн жасайт окшойсуздар, мисалы, кээ бирөө баягы төшөк менен, кээ бирөө дагы туш кийиз менен алектенсе, сиздер жалаң жүн менен кийизден окшойт. Кийизден, жүн менен кийизден. Басымда. Анан бул жакта калпактын дагы түрлөрү турат. Бул биз дагы кызыгып атабыз. Түрлөрүнөн дагы бир аз маалымат бере кетпейсизби? Бул эми муну алсак, мисалы үчүн бул жаш балдарга, жигиттерге калпак да. Анан эми азыр ушу кирдеп кетет экен ак дегенден мындай кийиздер менен жасап жатабыз азыр эми. Бул улууларгабы? Улууларга, кир көтөрүмдүү. Анан бул балдарга, мисалы үчүн жаш балдарга экен, жаш балдарга. Анан калпактын бул таза кийизден жасалган калпак эч качан башты оорутпайт бул. Азыр синтетиканы кийип алып, синтетиканы кийсең 1,5 сааттан кийин башың ооруйт сөзсүз. А муну кийип жүрө берсең, бул башыңда бар экени да билинбейт, кийиз таза да. Таза кийизден жасалат биздики. Булга биз баарыбыз ар бир нерсесин кармап, ушу бүт энергиябызды берип жасайбыз. Ошон үчүн бир жылуулук чыгып турат да бул нерселерденчи. Анан жакшы буюрса эми дагы алдыда тилектерибиз ишке ашса, баягы чет мамлекетке да көргөзсө ушул нерселерди. Максаттарыбыз бар көп. Көптөгөн пландар бар. Жетекчиден сурасак кантет, да кандай пландарды коюп жатасыздар, кандай максаттарды коюп жатасыздар, алдыда пландар түзүлүп атса керек. Азыр биз эми пландан мурун бир ийгиликтерди айта кетеличи. Биз ушу 3 жыл ичинде көптөгөн жетишкендерге жетиштик. Айылыбызда азыр маданият үйү жок. Кудай буйрса алдыда планда бар. Ошондуктан биз жөн турбастан биз кайрымдуулук иштерди да көп кылдык. Жана Серафимовкада жыл сайын ушу мүмкүнчүлүгү чектелген күн бар, 3-декабрь, ошол күн андан сырткары майрам күндөрдө ушу айыл өкмөттүн да демилгеси менен жолубузду ушундай белектелер менен ошолорду алып барып концерттик программа тартуулайбыз, өзүлөрү чакырат. Өзүбүздүн районго караштуу Максат үйү бар, Алан өдүмдө. Ал жакка барабыз. Ардагерлер үйлөрүнө алып концерттерди коебуз. Мындай ушул ийгиликтерибиз. Андан жакында эле биз ага чейин эң главный айтканыбыз бир бул пандемия убагында онлайн болуп кетти да. Ошондо биз ырыс алды ынтымак деген бир конкурска катышып, өзүбүздүн Алан району ичинде гран-прини утуп алдык. Кут болсун. Жакында куттуктайбыз. Биз ошого аябай кубанычтуубуз. Бизге ошол аябай дем берди. Жакшы эле келатканбыз, бирок андан бетер биз күчтөндүк. Эмне дегенде биз ойлогонбуз, акыйкат бар экен да, дагы 3 жыл болду. 7 жыл, 10 жыл болгондордон деле эмелек, биз эми ошолор алса керек деген ой болсок жок. Азыр бизге ким күчтүү болсо ошол алат экен. Ошол алат экен, биз ишенип, андан бетер күчтөнүп атабыз. Анан дагы бир өзүбүздүн ынтымак алам тумар тобу дегени биз топтордон өзгөчөлүгүбүздү айтайын. Эмне дегенде биз муниципальный болуп өзүбүзчө айыл өкмөт өзүнчө чыгарган. Ошон үчүн биздин кол өнөрчүбүз, көркөм жетекчи, музыкант деген бар. Биз буларды жалдабайбыз. Биз ушундай штат менен алынып, айлык акы төлөнөт экен кадимкидей. Ушул айыл өкмөт төлөп, өзүнчө муниципальный болуп, өзүбүзчө мөөлүбүз бар, көлүбүз бар. Ошон үчүн биз кандай иштесек бизди колдоп турат. Биз ошон үчүн баягы Асель айым айткандай экспорттоп атканыбыз, биз муну Кыргызстанга эле эмес, биз башка мамлекетке да чыгарганга аракет кылабыз. Эмне дегенде бизди колдоп атса, өзүбүзчө муниципальный болгондон кийин биз өзүбүздү дагы баягы айыл өкмөттү карабастан өзүбүздү өнүктүрүп кетишибиз керек деген максатыбыз ошол. Анан өзүбүздүн айыл ичинде дагы жаштарды да тарталы. Азыр бир комната канада турсак, бизге бир
чоң маданият үйү андан сырткары бир ушундай көбүрөөк гана сурап атабыз. Себеби ар бир калпак өзүнчө, бул өзүнчө болуп, дагы бул киши дагы бир мастерлерди чыгарып, бригада ушундай иштерди алып барып, анан машинкада алып берет, бирок көбүнчө мындай колго сайганга кызыгат да. Ушуну биз көбөйтсөкпү деген. Ушул биздин максатыбыз. Анан өзүбүз баягы азыр эле 4-5 айлыкта 10 чакчы болсок, ушу топтогулардын баарын айлыкка отургузганга аракет кылалы деп атабыз. Аны биз мынакей ушул жактан пайдаланып, биздин айылыбызга да кайрыла кетмекчибиз. Келгиле, катышкыла, көргүлө, алдыдагы максатыбыз ошол. Баягы өзүбүздү карабастан биз элге дагы анан кийин үй бүлөбүздү бакканга дагы бир каржылаганга дагы ушуга жетишели деген ойдобуз. Эң сонун. Анан баягы муниципальный деп биздин айрөкмөт айта кетели, бир эле маданиятты чыгарган жок. Азыр автобустарды киргизип койгон. Биздин эл үчүн ушуну эми биз аркылуу угуш керек. Автобустар шаарга быйыл кирсе, 2 жыл мурун эле биздин айрөкмөт бизге автобус киргизип койгон. Балдарыбыз бекер жүрөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген пенсионерлердер бар, бекер. Андан сырткары дагы ушундай бир 12 ушу муниципальный ачылган. Бизде ушул айрөкмөттүн жетишкендиги, ошон үчүн биз анан иштейбиз да. Биз да ушинтип жайылтабыз, аракет кылабыз. Кудай буюрса, сиздер менен ушул жакка биз дагы эле көп келип туруңуздар. Дагылар менен келебиз. Лена кызыбызды алып келсек, Кудай буюрса, эмкиде бир Корей улутундагын алып келебиз, уйгур диаспора кылып көп максатыбыз эми айтып отурсуз. Ошол максаттар ишке ашат деп толук түрдө ишене алабыз. Анткени мына ушул 3 жыл гана эле болсо түзүлгөнүнө эң сонун ийгиликтерди жаратып, андагы болгон иштериңиз, андагы болгон жумуштарыңыздар көзгө көрүнөрлүк болуп жатканы бизди дагы сүйүнтүп атат. Андыктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте ошентип көтөрүнүп алып, ошол телеге чыгат элем, ушул кыргыз журтчулугуна сүйлөйт элем деп сыйлап келип бергениңиздерге. Андыктан эркин микрофон сунайын, бирден кызык. Келиңиз агай. Саламатсыздарбы? Мен да ушудан пайдаланып сиздердин телеканалга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн мугалимдер күнү экен, мен негизги кесибим мугалим. Азыр ардактуу эс алуудамын. Жалпы ошо өлкөбүздөгү мугалимдерди бүгүнкү кесиптин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолуктар чың болуп, өмүрлөр узун болсун. Айылыбызда, Кыргызстаныбызда дайыма тынччылык болсун. Менин бул топко музыкант болуп келип калган себебим Аман Мамбет акуновду режиссерду айтып кетпедиби, Тамара? Ошо иним аркылуу келип калдым. Келгениме 1,5 жыл болду. Баары жакшы, өнөрлүү, эжекелер бар, апалар бар, баардыгы жакшы. Жакшы ийгиликтер болуп атат. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз Тамара эже. Рахмат. Биринчиден ошо СТВ каналынын жамаатына терең ыраазычылык. Ушинтип бизде болгон элдин алдына алып чыгып, ушунча таланттарыбызды, өнөрлөрүбүздү көргөзгөн сиздерге рахмат. Экинчиден ушу биздин Тумар тобунун жамаатына рахмат. Сиздердин демиңер менен, сиздердин аракетиңиздер менен, сиздер менен Тумар тобу болуп жүрөт. Мен ошо эфирден пайдаланып сиздерге таазим кылам. Чоң рахмат. Бизди колдогон айыл өкмөтүнө, айыл өкмөттүн жамаатына, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, анан биздин Аламүдүн айылына ыраазычылык. Бүгүнкү мугалимдер күнү экен, баарыбыз эле ушу деп тамган ушу мугалимден алганбыз. Ушул кесипти ушунун баары сиздер аркылуу ушу сиздерге дем күч, үй бүлөлүк бакыт, элибизге тынччылык болсун, ушу оорубуз ушу менен жок болсун. Айтканыңыз келсин, Асыл эжеке. Мен дагы сиздерге ушу сиздердин каналыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Андан тышкары бүгүнкү ушу мугалимдерди майрамы менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар мугалимдер. Балдарга ушу талыкпаган эмгегиңиздерди берип жүрө бериңиздер. Анан кыргыз элиме тынччылык каалайм. Оор суркоодон тышкары болуңуздар. Баарыңыздарга дем күч, жакшы гана нерселерди каалайм. Сонун, Елена. Чоң рахмат ушу студияга чакырганыңыздарга. Бүгүнкү мугалим майрамы менен куттуктайм мугалимдерди. Жана баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар.
ыраазычылык билдирем. Сиздер менен таптакыр коштошкубуз келбей эле. Бирок убакыт чектелүү экен. Кайрадан сонун жаңылыктар менен куттуу студиядан мүмкүн жакшылыктардан жүз көрүшөбүз. Ыраазычылык сиздерге, жакшы барыңыздар. Ошентип Кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңктап, Кыргыздын улуттук бир музыкасын угузуп, кыргыз журтчулугуна тартуулап жүрө бериңиздер дейлик. Танкес ТВ мына ушундай сонун меймандар менен андан ары көрсөтүүсүн улантсын. Мен меймандарымды дагы бир эре тааныштырып өтсөм, Ала Мүдүн районунун Ала Мүдүн айылында түзүлгөн ынтымак Ала Мүдүн Тумар тобу бар. Мына ошол топтун жетекчиси Исакунова Тамара эжекебиз, жана ошондой эле кол өнөрчү Орунбаева Асель, музыкант агайыбыз Алмамбетов Тагай Болотбек, жана ошондой эле ырчы Бусалаева Лена болдум. Танкес ТВ көрсөтүүсүн улантсын. А сиз болсо экрандан алыстабаңыздар. Биздерди жакшы көрөбүз. Дагы да болсо меймандарыбыз бар.